Assalamu alaikum YouTube sүйүүчүлөрү. Men bul videomdu зейин кейигендеги видео деп атап койдум, достор. Анткени бүгүн дагы социалдык тармактардан кеңири таралды. Ошо ноокаттан болгон 3 факт боюнча ошого саламаттыкты сактоо министри кандай сөздөрдү айткандыгы боюнча, ошондой эле Бишкекте кандайдыр бир жардам керек болуп, бирөөгө ушул коронавируска подозрение экен, анан чакырса 3 саат 4 сааттын ичинде келбей койгон, жооп бербей койгон ушул тез жардам кызматы жөнүндө, деги эле ушул ооруга биздин даярдыктарыбыз жөнүндө аябай социалдык тармактарда көп берүүлөр кетип атат, достор. Мен ошол эмелерди көрүп отуруп, кадимкидей баягы орусча айтканда же кыргызча нерв болдум деген сөз бар го. Баягы кыргызча айтканда жинин келеби же ошондой мен да нерв болуп, азыр зээним кейип, ушул нерсени азыр мен мындай эмоциялык чыңалууда чыгарып жатамын да, достор. Эми министрдин сөзүн угуп отурсак, ушунча адамдар келди, андан кийин биз үйлөрүнө кой берип койдук, ошолорду эскертип эч ким менен жолукпагыла деп. Айланайындар, эми койгулачы, эми ушинтип, ушул кайсы сөз болсун, ушул кайсы министрдин сөзү болсун, кое бер жолукпагыла деп койсо эле, ошол биздин кыргыздарга барса эле эч ким жолукпай калабы? Келери менен бир чукул чараларды көрүп, ошончо адам такталгандан кийин баарын, мына азыр мектептер жабылып атат. Мектептердин качан ачыларына али бери мүмкүнчүлүк жок. 10 күн 15 күндөн кийин деп атат. 10 күн 15 күндөн кийин как раз эгерде бул темп менен кетсе, ушул азыр билинбей жуккан адамдар ошол 10 күн 15 күндүн ичинде аябай билинип мындай ачыкка чыккан мезгили болот да. Мектептерди керек болсо 6 ай 5 ай болобу такыр эле жаап, азырынча мына токтотуш керек. Ошол такыр место жок болсо ошол мектептерге апарып жаткызасыңарбы же бир санаторияларга апарып жаткызасыңарбы, иши кылып каяка болбосун, адамдарды изоляция кылып бөлүш керек, жанагы келген адамдарды. Анан мен кой берип койдук, анан эч кимге жолукпадык деген бул кандай эмне деген шалаакылык, урматтуу президент Сооронбай Жээнбеков. Ушул нерселерди балким сиз да көрүп аткандырсыз. Эмне сизге ушул министрлердин жооп бергендиги чын айтканда купулуңузга толобу? Ушул ар бир кызмат кылып аткан министриңиздин, баардык эле министрлердин кандай иштеп аткандыктары, биякта турган карапайым эл бизге купулуңузга толбойт. Анан сиздин купулуңузга кантип толот? Мен теги ушул нерсеге түшүнбөй койдум, урматтуу президент. Албетте сиз менин видеомду көрбөсөңүз деле керек. Менин аудиториям өтө кичинекей, 100 адам, 50 адам зорго көрөт. Бирок ошентсе дагы мен сизге кайрыла берем, урматтуу президент. Кантип ушул шалаакылык болсун, ушул шалаакы команда менен кандай кылып биз күрөштү алып барабыз? Биз 4 кыргызды, урматтуу президент, ушул сиздин бийлигиңиздин кезинде ушул шалаакылыктын айынан кырып албайлы? Өзү 5-6 адамбыз. Анын баары бир 2 айдын ичинде ушундай коронавирус тарап кетсе, эмне болот? Эмне кандай күнгө болобуз, достор? Ушул 1 айдын ичинде дагы чыгат, 2 айдын ичинде дагы көрүнөт. Бул азыр башкана болуп жатат. Биздикилер болсо баягы башын кумга тыгып алган төгүс сыяктуу болуп, эчтекени билбеймиш, бизге ВОЗ жардам берет, бизге эл аралык уюмдар жардам беребиз деди деп ушинтип отурасыңар. Скорийларыңар болсо жардам көрсөтө албайт экен. Мына бүгүн фактыдан көрсөттү. Өздөрү коркуп отурат. Анткени корккончалык бар. Башын тобокелге сайбайт ал скорийдагылар. 5000-6000 айлык алып отуруп, өлүмгө башын байлап барбайт. Анткени силер башынан өлтүргөнсүңөр. Башынан баардыгы тынчыган, биздин ушундай эмеге жетип калганбыз биз. Биз ошол баягы Баткен согушунда аскерлердин начарлыктары кандай көрүнсө, ушул коронавирус менен биздин экономикабыз, жалпы медицина кандай минуста тургандыгыбыз ачык көрүнө турган болду. Урматтуу президент, дагы бир жолу сизге айтып коеюн, бул жерде бул командаңыз эч кандай кризистен чыгарып кетүү, ушул апаат келип калды, мына Текебаев айткандай апаат келип калды. Бул апааттан кутулууга жарабайт. Ошол башкы штабка ошол күрөшүү, ушул коронавирус мененге каршы күрөшүүнүн штабына бир толковый, жакшы бир мындай иштин көзүн билген кишини, керек болсо военный жактан, балким Өмүрбек Суаналиев же болсо баягы эски гвардиядагы эле Исмаил Исаховтар болобу? Албетте Курсант Асанов сотту бүтө элек, аны койсо болбойт. Бирок даже Курсант Асановду койсо, ушул штабка коюп туруп эме кылса башкача реакция болмок. Ошондой былжыраган министрлерди башкара турган азыр мына Өмүрбек Суаналиев как раз Совет Безопасности зам болуп иштеп атат. Ушул
коопчулук кеңешинин уровеніндегі нерсе болуп атат. Урматтуу президент, 3-чү дүйнөлүк согуш башталды. 3-чү дүйнөлүк согуш уже башталды. 3-чү дүйнөлүк согушта мамлекеттер бири-бири менен эмес, кандайдыр бир белгисиз оору менен бүт планета согушуп жатат. Миңдеген адамдар күндө өлүп атат бардык дүйнөнүн бардык булуң бурчтарынан. Дүйнөнүн бардык мамлекеттерине бул коронавирус кесели келип жетти. Бул согушка биздин бул командабыз эч кандай даярдыгы жок, эч кандай шалакылык менен биздин 4 кыргызыбызды дагы бир жолу айтайын, урматтуу президент, биз кыргыздарыбызды түгөтүп албайлык, олуттуу мамиле кылайлык. Урматтуу көрүп аткан эл журт, силер дагы мындай бир паникага албетте алдырбаңыздар, а бирок шалакылыкка ошол биздин министрлердерибиздей болуп шалакы болбогула. Эч кандай баягы топтолуп турган жерлерге жүгүрүп барып, учурашып, ажы келиптир, башка келиптир деп бир өпкөңөрдү колтуктап эме кылбай, баягы кичине демиңерди басып, кичине 1 ай 2 ай үйүңөрдө чыдап, контактты азыраак кылып, базарга азыраак чыгып, ушундай болуп тургула достор. Оюн эмес. Абал өтө курч. Мына бүгүн ошол премьер-министр өзү айтты, мойнуна алды абал курч деп. Абал башында эле курч болчу. Булар көрмөксөн болуп баштарын тыгып жүрүшкөн. Абал өтө курч эмес, абдан курч. Чрезвычайный ситуация болуп атат бул жерде. 2 районго киргизип алып отурушат. 2 район эмес, бүт кыргыз мамлекетинде ушундай. Анткени бизде аябай интенсивдүү бир райондон бир районго өтүп, ошол эле границаны жаап койсо, башка жагы менен өтүп барышы мүмкүн, жолдун чети менен аябай абалы бар. Ошондуктан абдан чукул чараларды көрүп, оперативдүү чараларды көрүп, милициянын күчүн күчтөндүрүп, кандайдыр бир ушул мыйзамды бузган адамдарга каттуу чараларды көрө турган мыйзамдарды кошумча, ушул баягы военный положение убагында мыйзамдар чыккан сыяктуу эле ушул учурга дагы атайын бир декреттерди кабыл алып, атайын закондор, мыйзамдарды кабыл алып, ушул кезде мыйзамды бузуп жаткан учурларга министри болобу, катардагы жаран болобу, ким болсо дагы каттуу чараларды көрүп, ар кандай бир спекулятивдүү баягындай алып сатарлык, көз боемочулук нерселерге кеткен адамдарды каттуу наказать этип, каттуу турбасак болбойт. Бул биздин азыркы турган турушубуз эч кандай бул даярдык эмес. Бул деген абдан начар кез. Чынын айтканда бардык нерсеге даяр болуп турушубуз керек достор. Мен дагы бир жолу эртең менен дагы ушул маска башкалар жөнүндө айткам. Маскаларды өзүңөр эле тигип алып, кадап келгенден кийин ыргытып берип башкасын тигип ушинте бергиле. Биздикилер мындан кыйын кездерде деле чыкканбызго акыры. 90-жылдарда жашадык, кара буудай ундарды жеп жүрдүк. Ошондо деле эчтеке болгон эмеспиз. Эми ушул коронавирус келгенде алдастап калбайлы достор. Ар бирибиз жоопкерчилик менен мамиле кылып, колдоруңарды обработка кылып, эчтен келесиңер, башка келесиңер самындап жууп, андан кийин керек болсо арак менен жууп, аракты ичкенден көрө ошолорго иштеткиле. Кийимдерди эшикке чыгып келгенден кийин чечсеңер сыртка таштап койгула. Себеби жугушу мүмкүн. Эч кандай мындай олуттуу мамиле болбой жатат. Биздин базарларга деле баардыгы кадимкидей барышат. Баягындай эле жашоо, баягы эле эме дүйнөдө от каптап келе жатат. Ал эми кыргыздар болсо министринен баштап орто жөнөкөй адамдарына чейин эч кандай бир жоопкерчилиги жок мамиле болуп жатат достор. Мындай кылбаңыздар, жоопкерчиликтүү мамиле кылыңыздар. Ошол продуктларды камдап, витаминдер көп болсун. Мен кечээ да айтканмын, ушундай курук сухофрукту, башка нерселерди даярдап, бардык нерсеге даяр туралы достор. Эң биринчи нерсе ушул өзүбүздүн тазалыктан келип жатат экен. Таза, тынч, аман эсен болуп жүрөлүк достор. Ошол менин бүгүнкү айта турганым. Саламатта туруңуздар, урматтуу бийлик төбөлдөрү. Кичине баягындай кызуучулук менен сүйлөп жатам. Чынын айтканда олуттуу мамиле кылыңыздар. Биздин ар бирибиздин тагдырыбыз сиздердин колуңуздарда. Мына биз азыр границалар жабык, жалдырап биякта отурабыз. Ушул тиричилик деп келген элек кыргыздардын канча бөлүктөрү чет өлкөлөрдө калды, канчасы аякта турат, жарымы аякта, жарымы биякта. Ушундай чачкын болуп турган учурубузда жок дегенде жоопкерчиликти бир кылып, оюбузду чогуу жерден кылып, ар кандай провокацияга алдырбай, паникага берилбей, ушул оор кыйын кезеңден аман эсен өтүп кетелик достор. Бардык нерсеге өзүбүз гана жоопкерчиликтүү бололук. Ушул чоңдорубуз жоопкерчиликтүү болсун, президентибиз жоопкерчиликтүү карасын, шалаакы командасын керек болсо алмаштырып же болбосо башка кылып дегендей
bir çoң çaralarga barış керек да. Бүгүн эле сөз кылдык биз. Ошол эле баягы премьер-министри, ошол эле баягы илгерки МЧСтин министри болуп жүргөн адамдары элдер кетсе дагы ушул командасындагы эски адамдар кетпей бир жок дегенде ушул азыркы коронавируска байланыштуу ушуларды кызматтан кетирип бир жаңы команда менен урматтуу президент жаңы дем менен ушул жаңыланып ушул коомчулуктагы оорулар дагы жок болуп бир жакшы натыйжаларга келсе экен. Саламатта туруңуздар достор. Бүгүнкү менин айткан нерселеримди бир туура кабыл алып коюшуңуздарды мен сиздерден суранып кетем.